жаратканды тааныш үчүн биз китеп окушубуз керек. Себеби Кур'ан-ы Керимде биринчи аят пайгамбарыбызга икро, оку деп түшүп атат. Демек биз жаратканды тааныш үчүн окушубуз керек. Экинчи кеңешим, биз өзүбүздү тааныш үчүн окушубуз керек. Биз кимбиз, кайдан келдик, эмнеге келдик, каяка баратабыз, бизди бул жашоодо эмне үчүн жашап жүрөбүз, биз кимбиз, ушул суроонун жандырмагына табыш үчүн, өзүбүздү табыш үчүн же болбосо өзүбүздү тааныш үчүн китеп окушубуз керек. Үчүнчүсү, биздин бул дүйнөгө жаратылыш же болбосо бул дүйнөгө жашаш максатыбыз эмне, ушуну билиш үчүн китеп окушубуз керек. Ушул үч нерсени билиш үчүн китеп окуу керек деген пикиримди айтмакмын. 11-ci суроо, акыркы суроо экен. Кыргыз эли үчүн каалоо тилектериңиз. Албетте, жасаган ар бир ишибиз өлкөбүз үчүн, кыргыз элибиз үчүн. Биз мейли китеп чыгаралы, мейли башка бир иш кылалы, сөзсүз түрдө баягы мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн